Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара Буура районундагы Шекер айылында туулган. 1948 жылы ал ветеринардык техникумду, 1956-1958 жылдары жогорку адабий курстарды Москвада аяктаган. Андан кийин Новый мир литературная газетанын редколлегиясынын мүчөсү, иностранная литература журналынын редактору болгон. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын жаралышына анын балалык чагынан атамекендик согуш жылдарына туш болушу бирден бир себеп болгон. 1952 жылдан баштап анын Ашым, Гезичи Дзюдо, Кайракта, Сыпайчы, Акжан, Түнкү Сугат, Асма көпүрө аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовго анын дүйнөнүн көптөгөн элдерине которулган Жемиле повести дүйнөлүк атактанга алып келген. 1963 жылы Тоолор жана талаалар баяны жыйнагы үчүн Айтматов Ленин сыйлыгына татыктуу болгон. Жазуучунун чыгармалары анын 60-80 жылдардагы бетме-бет, Кызыл жоолук жалжалым, Ботокөз, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаны барым Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турналар, Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт повесттери, Кылым каарытар бир күн, Кыямат, Кассандра тамгасы, Тоолор кулаганда романдары Чыңгыз Айтматовду дүйнө жүзүнө таанытты. Чыңгыз Айтматов азыркы доордун чыгармалары эң көп окулган жазуучулардын бири. Анын китептери 170ден ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нускасы басылган. Алар коомдо, билим берүүдө, тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин программасына кирген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер, спектакльдер көп улуттуу кинематографиянын жана театрдын тарыхында өзүнчө бир жаркын барак болгон. Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Кылым каарытар бир күн, Кыямат Стамбулдун, Варшаванын, Праганын, Лондондун, Москванын жана дүйнөнүн башка көп өлкөлөрүндө көрсөтүлүп, сахналарында коюлуп келе жатат. Чыңгыз Айтматов Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалдык эмгектин баатыры, Ленин жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарынын, Германиянын, Россиянын, АКШнын, Япониянын эл аралык сыйлыктарынын лауреаты, эл достугу, эмгек кызыл туу биринчи даражадагы Манас орденинин, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын ээси. Улуу жазуучу дүйнөлүк жана улуттук маданиятты өнүктүрүүгө өзүнүн баа жеткис салымын кошкон. Чыңгыз Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн түбөлүк жашай берет. Дүйнөлүк адабиятты, көркөм өнөрдү жана маданиятты өнүктүрүү ишиндеги сиңирген эмгегине атамекенинин урмат көрсөтүшү катары Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2008-жыл Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыяланган. Залкар жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов жөнүндөгү жаркын элес кыргыз элинин эсинде түбөлүк сакталат жана анын чыгармачылык мурасы дүйнө элдеринин жалпы адамзаттын маданиятына баа жеткис салым болот.